Саламатсыздарбы, урматтуу Говори ТВнын көрүүчүлөрү. Биз КТРКнын КТРКнын жетекчилигине талапкерлер менен маегибизди улантуудабыз. Алардын бири бүгүн биздин студиябызга азыр келип отурат. Кутнумиден Базаркулов биздин студияда. Агай, биздин студиябызга куш келиптирсиз. Саламатсызбы? Саламатчылык, рахмат. Эң алгачкы эле сурообуз, ошол сиз КТРКнын башкы жетекчилигине аттанып жатыптырсыз. Сиздин эң негизги максатыңыз анан планыңыз кандай? Негизги менин максатым ошо КТРКдан барганда албетте журналисттикке, редакторстволорго көңүл берүү болот. Анан бүгүнкү күндө ушул азыр эмнеге көңүл бурулбай калды? Ошол жагын биринчи көтөрүп, андан кийин анан кеңейтүү, тереңдетүү маселелери башталат да. Мисалы бүгүнкү күндө ошол биздин жарандар Турцияда, Россияда, Казакстанда жүрөт. А бирок биздин жарандардын үнү болбой атат. КТР биздин жарандар, биздин мекендештер кайсы жерде болсо, ошол жерде жүрүш керек. Ошол жерде туруш керек, ошол жерде билиш керек. Ошондуктан мен биринчи ушул колго алыш киришкеним бул Турция менен, Стамбул менен Москвага ушул мен корпункт, КТРКнын корпункт атам. Андан кийин кичинеден ошонун студиясын. То есть башкача айтканда миграция вопросун мен көтөрөм. И ошондой эле региондорго дагы КТРК жакшы көңүл бурулбай келатат. Мына ошондой региондордо да көп маселе. Биздин баягы баардык нерселер айылдан башталат. Ошондуктан мен региондордун маселесине, мынакей бүгүнкү күндө 6 областта, 7 областта областтык телеканалдар бар. Мына ошол областтык телеканалдар азыр карап атат. Мына ошолордун баарын КТРКнын карамагына алып, башкача айтканда КТРК өзүнүн балдарын өзүнө алыш керек. Областтык телеканалдар сырын өзүнүн балдары да канча жылдан бери КТРКнын балдары болуп келген. Мына бүгүнкү күнү ошол балдар сыртта калды. Ошол өзүнүн региондогу балдарын өзүнө алып. Анан дагы бир нерсе, ар бир журналист эмес, ар бир кызматкер эмес, ар бир бөлүм башы эмес, даже пол жууган техничкасына да мен көңүл бурам. Анткени кантип көңүл бурасыз? Көңүл бурам. Ошонун жашоо эмеси кандай? Ошол кандай иштеп атат, кандай? Кайсыл көңүл бурасыз? Айлык маянасынабы, же иш аракетинеби? Бардык жагына. Даже айлык маянасына, даже болсо иш аракетине, ошондой эле анын акыбалы кандай ошол техничка. Мисалы, журналисттер бизде үй жок, жана башка деп эле айта берет, бирок техничка айта албай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ага да. Башкача айтканда, мен айтып кетер элем, бул КТРКга мен жетекчи болуудан мурун мен КТРКнын атасы болгум келет. Мен ошондой камкордук көргүм келет. Мен бул иштен өткөнмүн. Мен Жалал Абад облустук мамлекеттик телерадио компаниясында ата болгом, жетекчи болгом. Мына мени да ошол мезгилде сындап жүрүштү. Кутнумидиндин өкүл балдары көп деп. Сен жакшы жетекчи болсоң, сени өкүл ата кылат экен да. Качан мени жетекчи болгондо, мен жетекчи болгондо мени өкүл ата кылышкан. Ошондо сиздин өкүл балдарыңызды деп кимдерди атап атышкан? Менин өкүл балдарымды. Мен ЖТРга директор болуп келгенде 1 жылдан кийин менин өкүл балдарым пайда боло баштаган. Ошондуктан мен жетекчи, анан ата болгум келет. Негизи эле ушул сиздин журналистика тармагында канча жылдан бери эмгектенип жүрөсүз? Журналистика жарымында ушул мен айтып кетсем, мен журналистикалык тармагым бул менин талантым. Мен бала кезимден бери журналистмин. Бала кезимден бери жазуучумун, драматург десем болот. Себеп дегенде, так мындай эмгек стажы анымы 25 жыл. 25 жыл иштеп келгенмин. Өзүңүздөр көрүп эле бүгүнкү күндө мен китептерим чыгып атат. Жана ошондой эле журналистика жөнүндө документальный фильм, же болбосо кандайдыр бир макалаларды жазып атам. Ошондой эле бир бүгүнкү тил менен айтканда посттарды жазып атам, кайрылууларды жазып атам. Мындайча айтканда мен 12 китептин авторумун. Анын ичинден 4-өө роман. Учурда эмне менен алек болуп атасыз? Журналистика тармагында элеби же ушундай китеп жазып? Азыр Адам журналы деген журнал ачтым. Мен Бишкекке келгениме мындайча айтканда үй бүлөмдү алып келгенде 1 ай эле болду. А так Бишкекте жүрөм, Адам деген журналды ачып, ошону иштеп атам. Анан дагы сайттарды ачып, ошолорду иштеп, андан кийин фонд түзүп, ошону иштей алып болот. Сиз өзүңүз жогоруда айтып өттүңүз, Жалал Абад телерадио компаниясын жетектедим деп. Ушул жетекчилик кызмат менен сиз ЖТРды кандай деңгээлге көтөрө алдыңыз? Ошол жактагы кайсыл тажрыйбаңызды КТРКга колдоносуз? ЖТРКда негизи тажрыйба бул баягы сен чоң мекемеде иштейсиңби, кичинекей мекемеде иштейсиңби, баары бир адам тажрыйба алып туруш керек. Сен бир адам менен сүйлөшүп отуруп, андан да тажрыйба алып турушуң керек да. Мисалы, мына мен сизди карап туруп, ушундай бир макияж кылыш керек экен деп, мен да бир нерсени алып калышым да мүмкүн да. То есть тыным жок болуш керек адамдын тажрыйба алып атканында. Ошондуктан Жалал Абад облустук телерадио компаниясында көп конфликтология болду.
Ал жерде билесиңер 2010-жылы июнь окуясы болду. Анан бүгүн жанагы беседа болбоду, ошондо эки падыша кагышты десем, падыша деп айтпай эле, экс президент менен президент, келчү президент кагышты деп айтпайсызбы деп. Мен просто баягы сөздүн жеткилигине карап сүйлөдүк да биз. Сөз жетсин деп. Анысы кандай ал жерде ошол конфликтологиядан журналист кандай чыгып кетиш керек. Ошондой эле бат уюштуруу маселелери. Мисалы ошол 2010-жылы июнь окуясында биз иштебейбиз деп журналисттер иш таштап кетишкен. Мына ошол жерде мен өзүм журналисттерге сабак берчүмүн. Анан өзүм сабак берген студенттерди кайра жумушка алып иштеттим. Башкача айтканда, журналисттерди үйрөтүү максатында, журналисттерди такшалтуу маселелерде буларды айтып атам. Мен журналисттерге такшалтуу маселелерди айтып аткан себебим, дайыма мен журналисттерге айтам да, дайыма журналисттерге айтам. Бирөөгө суроо берерден мурун анын акыбалын акырын билип койгула. Жөнөкөй эле суроо берип. Балаңыз канча, үй бүлөңүз канча, мисалы, жөнөкөй эле суроо да. А сен эгерде анын акыбалын билбей туруп, сиздин канча балаңыз бар деп түз эфирден суроо бере алсаң, аны сен автомат менен аткандай болосуң. Анткени себеби ал мүмкүн төрөбөгөн аялдыр. Ал кандай акылда калат? Мына ошондуктан журналист алдын ала бирдемени сезип, чутье болуш керек деп. Анан тажрыйба болгондо ушул ыкчамдыкты, оперативдүүлүктү кандай уюштуруш керек, адамдын педагогикалык, психологиялык вопростордон менин тажрыйба алдым. Чоң тажрыйба алдым. Жалал Абад мага чоң тажрыйба берди. Олоштотсоңор, 2010-жылы мен КТРдин Ала тоо программасында иштечимин. Ошо мезгилде бирөө водительди кошуп берди. Анда Байболов болчу комендант. Байболов комендант барып келиңиз, машина менен бардым. Баргандан кийин эле арыктын биягынан карасак өлүп жатат. 5 метрден ар жакта карасак дагы өлүк жатат. Андан нары дагы бир өлүктү тартайын десем, кара шамал келип бетиме урду мени. Кандайдыр бир шамал урду. Мүмкүн шамал болгон жок, бирок мага ошондой сезилди. Токтоп, сиз да үйгө барыңыз. Бүгүн болбойт. Бүгүн акыбал начар. Деп туруп мен өзүм кеттим. Тиги адамды да кетирдим. Бирок ошол адам кийин август айында мен ошол адамды уктум. Өлтүрүп кетишиптир. Кийин ошол адамдын ушул колунда белгисинен табышты. Ошол арканын жаңынан. Анан ошондо билдим ошол адамды өлтүрүп кеткен. Көрдүңүзбү? Ушундай акыбалда иштедик. 2010-жылы имарат өрттөндү. Бир да республикалык телеканал андай Жалал Абад облус телеканалына запкы жеген жок. Ошол кезде 24 журналист иш таштады. Ошондо ошолордун баарын айттым мен. Канададан келатат, Америкадан келатат, ОРТ, РТ. А силер ушул жерде туруп, жок дегенде элдин акыбалын тартпайсыңарбы? Болуптур, убактылуу бийликке каршы чыккыла. Болуптур, Бакиевди колдогула. А бирок жок дегенде элдин акыбалы үчүн тартпайсыңарбы деп тилдеп туруп 24 журналистти мен иштен бошотуп, анан өзүңө окшош жаш журналисттерди мен кайра мектеп кылып алып келип туруп, анан аларды журналист кылып чыгардым. Мына менин ушулар мезгилдерде мен тажрыйба алдым. Ошондой эле Жалал Абад облустук телерадио компаниясынын подвалынын астында 3 өлүк табылган. А журналисттерди мен аман алып чыгып кеттим. Техника талкалансын, бирок адам өлбөсүн деп мен ошо журналисттин өмүрүн алып кеттим да. Мына ушундай нерселерден дагы, ушундай жамандыктан дагы сен жакшылык жолго үндөгөн тажрыйба ала бересиң. Ошондо сиздин журналистикадагы эң чоң эмгегиңизди, эң чоң ийгилигиңизди кайсыңысы деп атасак болот? Эмгек ар бир кадам, ар бир кабак каш, ар бир сөз дагы бул адамдын эмгеги. Ал эмгек көрүнүп турат да. Мына бүгүн Жалал Абад облус телерадио компаниясы жомоктогудай болуп имараты турат. Техникалары турат. Ушулардын баары көрүнүп турат. Хотя бирөөлөр жанагы мен бошоткондор, же анча-мынча адамдарды мен кат айткандарым, жаман көргөнүм менен баары бир аргумент турат да. Имараттар турат. Адамда эмгек ар бир кадамдан, ар бир кабак каштан, жадаганда сага бирөө жаман сөз айтса, сен ошого күлүп жооп берип, же болбосо ошону теңиңе албай койгондо, бул дагы чоң эмгек. Эгерде сиз КТРКнын жетекчиси болуп келип калсаңыз, сиз КТРКны кайсыл деңгээлге көтөрөсүз? Себеби азыр учурда коомдук каналга бир катар сын пикирлер айтылып эле келе жатат. Сиз ошол сын пикирлердин кайсынысынан баштайсыз? Кайсынысын жоюудан баштайсыз? Сын пикирлердин биринчиси мынакей ошол бийлик эмнени айтса ошону аткарат деп айтып атышпайбы? Эми мындай нерседен чыгыш керек да. Саясат, эгер мону саясат кылабыз десе, саясаттын ичинен да саясат кылсаң болот. А саясаттын ичинен саясат кылган бул эки тараптуу да. Мына бүгүнкү күндө көргүлөчү, азыр бүгүнкү күндө кээ бир биздин коомдук ишмер саясатчылар 3 жыл мурун, же 2 жыл мурун, 1 жыл мурун деле бир суроо берсең, мага алдын ала айт,
анан мен сурооңо жооп берем дечи. А бүгүнкү саясатчылар келиңиз десе келип, эмне суроо болсо ошого даяр болуп кетишет. А муну КТР үйрөткөн жок да. Муну менчик телеканалдар, ошондой эле Азаттык үйрөттү да. Мына көрдүңүзбү? Мына саясатчыларды мына ушинтип журналисттер үйрөттү. Бүгүнкү күндө журналисттер көрүп калбасын деп өзүнчө эле саясатчылар кооптонуп атпайбы? Мунун баарын журналист өзү үйрөтүп койду да. Ошондой эле билинбеген нерсе менен ушундай бир күнгөй тескейди, эки тараптуулукту, ошондой эле бейтараптуулукту берген бул КТРКдан биринчи менин максатым ошол. Мына Жалал Абад облустук телерадио компаниясында иштеп жүргөндө дагы Жалал Абадта оппоненттер Текебаев, Ташиев, Мурзакматов, Мадымаровтар чыккан. Мына ошоларды бербейсиң деген. Ошондой эле мародерство боюнча бересиң деп өкмөт боюнча. А бирок мен Жалал Абад облустук телерадио компаниясында аларды берген жокмун да. Аларды жамандаган жокмун да. Алардын бир дарили мына ушун мен айткан бийликтин оппоненттери бирөө дагы мага жаман сөз айтпайт. Кутты менен сен мону жамандап тургансың. Сен минтип турасың. А так мага чейин Жалал Абад телерадио компаниясы нече рет басып алганда. Бир тараптуу берет. Ошондуктан бул жагынан менин тажрыйбам бар, опытым бар. Кандай кылып бериш керек? Аны иштин көзү өзү көрсөтөт. Мисалы, сиз деле бир магазин ачсаңыз, жөнөкөй элементар магазин ачсаңыз, ошол магазинде бул барбы? Бул барбы? Бул барбы деп жок нерсени сурап атып, сизди үйрөтүп коет. Эл муну сурайт турбайт эсап келип турат. Анысында бүгүнкү элдин талабы ушул калыстык. Мен биринчи кезекте ошол калыстыкты орнотом. Аны билинбей эле өзү эле келип калат. Эмгек өзү эле эрежеге жете берет. Аны мен айтуунун кереги жок, мондай кылам деген кереги жок. Аны иш жүзүндө көрсөтөм. Ошол сиздин иш жүзүндө ошону көрсөтүүгө сиздин өзүңүздүн дараметиңиз жетеби? Себеби буга чейинки болгон директорлор же болбосо ушул бир мамлекеттик кызматкерлер айтып эле келатышат, коомдук каналды башкарып туруп бул бийликтин бир тараптуу эле маалымат чагылдырууга же болбосо объективдүү маалымат чагылдырууга мүмкүн эмес экен, бийликтин айтканын кылбай коюу мүмкүн эмес экен деп айтып жүрүшөт. Мен дараметим жетет. Мен жана башым айтып кеткендей, менде тажрыйба деген бар. Анан мен адам менен иштешем. Мен адамдын көзүнөн карап иштейм. Адамды карап, ошону билип иштешем. Адамдын сөзү менен иштешем. Мен адам менен иштешкен адаммын. Эгер сен адам менен иштесең, эң башкысы жүрөктө болуш керек. Жүрөктөгү нерсе көпчүлүккө көрүнүп турат. Көпчүлүктө көрүнүп турат. Ошондуктан мен тажрыйбам бар, ага дараметим жетет. Ошо кандай тажрыйбаларды колдонсо болот? КТРКнын директору болуп, анан объективдүү ошол бийликтин эле сөзүн чагылдырбастан, бийликтин эле көз карашын чагылдырбастан бир ушундай кеңирге, бир кенен форматта иш алып баруу үчүн. Балким сиз эми КТРКнын директору болуп өтүп калсаңыз, өзүңүз ушул ишти аткарасыз. А эгер сиз өтпөй калсаңыз, ошол сиздин иш тажрыйбаңызга таянып, кийинки келген директор аткарат чыгар. Мындай да. Негизи идея бул биринчи идея турат. Анан идеяны дагы жашыра бериш керек. Идеяда купуя сыр болуш керек. А идея айтылбастан ишке ашыш керек. Идея менен логика биригип, анан идеология жүргүзөт. А идеологияда негизден акыйкаттык турат. Анан мен азыр көп нерсени сыр катары кармап атам, бирок анын баарын мен иш жүзүндө көрсөтөм. Анан кандай деген болсо, ошол эки тараптуулукту эле көрсөтө бериш керек. Ошону эле көрсөтө бериш керек. Баарын эле көрсөтө бериш керек. Азыр сиздин ошол көз карашыңызда КТРКнын кайсыл тармагы аксап турат? Ошол бейтарап, то есть жанагы бир тараптуулугу аксап турат. Анан КТРКда миграция вопросу такыр чагылдырган жок. Миграция. Ошол эле жана Стамбулда, жана ошондой эле регионал областтарга такыр көңүл бурулбай баратат ошол эмелерди. Андан кийин редакциялык жагын да караш керек. Редакциялык жагын караш керек. Анан студияларды, продакшндар менен иштеп, ошо продакшндык студияларды ачыш керек. Продакшндык студияларды ачып, ток-шоу студияларды ачып, керек болсо ошол продакшндык телеканалдар менен келишим түзүп, сен студиядан тартасың, ушундай мындай кыласың деп келишиш керек. Ошондой эле телевидениеде көп адистер бар. Аябай навыка бар. Өзүнчө бир чоң адистер, кадрлар бар. Ошол адамдарды иштете билиш керек. Мына бүгүнкү күндө регионалдык санариптар иштирүүдө атпайбы? Ушуну КТРКнын адистери эле жасап койсо болот. Албетте, келишим түзүп министрликтер. Бизде адис бар.
ушул адистик менен биз баардыгын санатташтырабыз. Компьютер жагынан, теги жагынан, бул жагынан баардыгын коебуз. Биздин кудуретибиз жетет деп себеп дегенде мен КТРКнын кадрларын ишенип атам да. Бирок ошол кадрларды иштете билбей атпайбызбы биз. Ошолор менен өлкөнү санатташтырганда КТРКнын чоң адистиги, кадрдыгы жетет. Негизи эле ошол КТРКга сиз барбай калсаңыз, негизи КТРКга кандай адист барыш керек? Негизи сөзсүз түрдө журналист болуш керекпи же башка тармактын деле? Биринчи кезекте КТРКда элди жакшы билген адам барыш керек. Элди, жерди жакшы билген адам барыш керек. Мына КТРКнын мурунку жетекчиси, албетте КТРКнын мурунку жетекчиси Илим Гарипбековдун жетишкендиги дагы, кемчилиги дагы мен үчүн тажрыйба да. Мисалы кемчилигин карап туруп, жетишкенин карап мындай кылса керек деп мен үчүн тажрыйба да. Аны себеп дегенде адам акмак адамдан да тажрыйба алыш керек. Жаман адамдан да тажрыйба алыш керек. Могу жаман турбай, ошон үчүн жаман көрүнүп атат депчи. Анысы кандай биринчи элди жакшы билиш керек КТРК. Жерди жакшы билиш керек. Кыргызстандын түндүгүн, түштүгүн жакшы билиш керек. Жакшы билиш керек. Кээ бир биздин жүрбөйбү Арсланбапты билбейт. Же болбосо тиги Сулайман тоону жакшы билбегендер. Мисалы, түндүктө жүрө берип. Же болбосо түштүктө жүрө берип, түндүктүн кээ бир маселелерин билбейт. Элди жакшы билиш керек. И ошондой эле өзүнүн элди иштете билиш керек. Анан сүйүш керек. Эл жерге болгон сүйүү болуш керек. Негизи эле ошол КТРКга бараткан киши өзүнө бир аябай чоң максаттарды коюп ушундай болуп келатышат да, сиздер бир канча талапкерлер бар учурда. Сиз ошо талапкерлердин ичинен кимисин татыктуу деп эсептейсиз? Эми аны байкоочу кеңеш өзү шайлайт. Мен азыр бирөөсүн айтсам, же да бирөөнү айтсам, мен өзүмдүн башымдан өзүм аттаган болом биринчиден. Экинчиден байкоочу кеңештикин аттаган болом. Анан үчүнчүдөн мен реклама кылган болом. Ошондуктан бул байкоочу кеңешке эркин коелу. Негизи эле ошо КТРКны бир элдик, эл аралык деңгээлге көтөрүү үчүн кандай иш аракеттерди көрүш керек? Эми ишти алгандан кийин намысты кошо. Да? Жөнөкөй журналист болобу, жеме болобу, ишти алгандан намысты. Иштин көзүн билсең, иш ошол көз менен эле кете берет. Аны айтып атпайбы? Барганда ошол жерден көп нерселер да көрүнөт. Сурайын дегеним ушул сиздин программаңызда жазылганбы КТРКны эл аралык деңгээлге көтөрүү боюнча? КТРКнын негизи, мен негизги программаларымдын бири бул телевидение, технология, идеология, анан новаторство. Телевидение бул мода сыяктуу. Бул эч убакта эскирип кетпеш керек. Жаңыланып туруш керек. Мисалы технология, телевидениенин жетекчиси технолог да болуш керек да. Мода кууган сыяктуу да. Мисалы, сен кайсы көйнөктү кийсең, могу 5 жыл мурунку көйнөктү кийгенде сенин кийимиңдин модасына алып койсо болот. Эгерде сен кайсы бир көйнөктү кийсең, ушундай жаңы мода чыккан турбайбы? Ошол сыяктуу телевидение бул мода сыяктуу. Улам жаңыланып туруш керек. Сен андан артта калбашың керек. Ошондой телевидение. Ошо менен кошо сен адамдын дагы, аң сезимин дагы жаңылабаганга аракет кылышың керек, жанагы идеологияга. Анан кийин ал телевидение өзүнүн техникасы менен, өзүнүн аң сезими менен улам жаңыланып кадам шилтей бериш керек. Анан дагы бир нерсе, жаңылануу десе эле телевидениенин сыртын азыр магазин, ресторандарда мондай мониторду коюп атат, мондай кылып атат деп эле кафе, ресторан кылгандын кереги жок. Кереги жок. Телевидениенин баардыгы ичинде. Телевидениенин ичинде керек болсо секретный материалдар жатат. Жашыруун материалдар жатат, архивдер жатат. Адамдардын өмүрү жатат, ал адамдын өмүрү мүмкүн күнбөстө өтөр. Ошондуктан өтө эле мондай кылып глянцевый кылгандын кереги жок. Кандайдыр бир телевидениеде бир облик, вид бере турган гана вид туруш керек. Ошол сиздин программаңызга кайрылсак, кайрадан элечи, ошол сиздин программаңызда эң негизги максаттарында, эң негизги пландарда, эң биринчилерден болуп ишке ашырам дегендердин тизмесинде кайсылар турат? Жана миграция вопросун көтөрбөдүм. Миграция маселеси, андан кийинчи? Андан кийин технология вопросу, редакторский вопростор, ошоусу анан чыгармачылык. Андан кийин тармактык вопростор дегеним бул тармактарда бүгүнкү күндө айыл чарбасы боюнча, экономикасы боюнча, ден соолук боюнча, юридикалык жактан эчтеке көрсөтүлбөй калды. Адам бакты тегип кандай кылып өстүрүш керек? Муну дагы телевидениеден бериш керек. Бүгүнкү күндө оорулар көп. Ушулардын ооруларына кандай арналыш керек? Бул жөнүндө да телевидениелерден берип туруш керек. Анан телевидение азыр атаандаштыктан интернет, соцсеттерден эле утулуп баратпайбы?
Дагы бир нерсе КТРКнын эмесине көз жүгүрттүм. КТРКнын жана просмотр деп мынакей азыр бизде просмотр кылып атат. Ушул просмотрун карадым, YouTube программасын просмотрун карадым. Ушул канча абонентный просмотр. Ала тоо программасында 50 000 экен. КТРКнын өзүнүкү 60 000 экен. Болгону 110 000 подписчиги бар экен. Ал эми ошол эле Азаттыкты карасам 1,5 миллиондон ашык. Ошол эле кече эле 2 жыл мурун же 1 жыл мурун ачкан жалбырак телевидениени карасам 300 000 просмотр подписчиги бар экен. Бул эмне деген шумдук? КТРК намыстаныш керек да. Даже кайсы бир мисалы Азаттыктан Улан Эгизбаевди өздөрү да мактап антип атат. Мына ушундай журналист чыгыптыр. Эмне үчүн бизден чыкпайт? 700-800 киши иштейбиз деп жетекчиси да намыстаныш керек да. Ошондуктан КТРК өзүнө өзү окуу алып, өзүнө өзү сабак алып, өзүнө өзү теоретика алып, өзүнө өзү практика алып, анан ишке ашыра бериш керек. Балким бул каражат маселесине келип такалар, балким жанагы аябай бир качествосы сапаты жакшы маалыматтарды чагылдыруу үчүн журналист бир финансылык жактан көз каранды болуп калган жокпу? Сиз ошо финанс маселесин кантип чечесиз? Анткени коомдук телеканал болгондон кийин муну бийлик биздин мамлекет каржылайт. Мамлекет каржылаганда билесиз, өзүңүз дагы саналуу эле акчалар бар дегендей. Негизи жетекчи менеджерлик болуш керек да, менеджер болуш керек. Мен Жалал Абад телевидениесине барганда дагы күйдү, өртөндү, эми кантип иштейсиз, баардыгы эметти дегенде мен ошондо эч кимсин айтпай туруп айткам. Баардыгы жаңы болот деген. Бүт жаңы, мебелден бери жаңы болот деген. Айткандай эле ошонун баары жаңы болгон. Анда бир дагы өкмөт, бир дагы губернатор угулек болчу. Ошондо 4-5 келип ошентип айтканда мен айткам, бүт жаңы болот деп. Анысы кандай жакшы элек болуш керек. Аны менеджерлик жол менен көп нерсени кылса болот. Көп нерсени кылса болот. Жана ошондой эле менеджерлик источниктер бар, булактар бар. Бирок мен айтып атпаймынбы? Менин идеям бул менин купуя сырым. Ал иш жүзүнө гана ашыш керек. Биз ушул эфирдин аягында сиздин ошо купуя сырыңызды, идеяңыздын баарын ишке ашышын каалайбыз. Дагы бир жолу биздин студияга келип маек куруп бергениңиз үчүн жалпы жамаатыбыздын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Анан эфирдин аягында сизге эркин микрофон берели. Бүгүн мен КТРКнын байкоочу кеңешине ушул беседага аңгемелешүүгө бардым да. Ошондо мен бир нерсени сездим. Менин аркамдан кара пиар жүрүп атыптыр. Кара пиар, сизди мындай кылмыш козголгон, тигиндей кылмыш козголгон деп аргасын бәрин айтып атат да. Ошондо мен көрдүм, бул кара пиар кылгандар, демек булар менден корккондор. Алар жанагы адамдарда барбы, корккондо бирөөдөн жардамга сурап, помогите деп, ошол адамдар канчалык кара пиар кылбасын, мен өзүмдүн идеямды ашырам. Мен өзүмдүн максатыма жетем. Менин көзүм эмнеге жетсе, мен ошого жетем. Ошондуктан сиздердин чакырганыңыздарга дагы чоң рахмат, ийгилик каалайм. Дайыма жакшылыктар болсун. Мынакей сиздердин иштеп атканыңыздар дагы, мынакей ошентип ар бир талапкерге сөз берип атканыңыздар дагы, бул өзүнчө дагы бир чоң иш. Менеджерлик иш бул адамдан башталат. Бул адамгерчиликтен башталат. Ошондуктан ишиңиздерге талбаңыздар, жакшылык болсун сиздерге. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин ушуну менен берүүбүз аяктады. Саламатта калыңыздар.